Салам радиосунда жаңылыктар. Кызыл Кыянын 125 жылдык мааракеси белгиленүүдө. Бүгүн 24 октябрда Кызыл Кыя шаарынын 125 жылдык мааракеси өтүүдө. Бул тууралуу облустук бийликтин маалымат катчысы билдирди. Бул мааракеде илимий конференция өтүп, анда шаардын түптөлүү тарыхы жөнүндө баяндамалар окулду. Ошондой эле бир катар инфраструктуралык объектилердин ачылуу аземдери өттү. Мааракенин салтанаттуу бөлүгү шаардын Борбордук аянтында өтөт. Ал жерде маданият өкүлдөрүнүн концерттик программалары тартууланат. Баткенде сасык тумоого каршы эмдөө жүргүзүлүп жатат. Өлкөдө анын ичинде Баткен облусунун аймактарында сасык тумоого каршы эмдөөдөн өтүү жүрүп жатат. Бул тууралуу Баткен райондор аралык санэпид көзөмөлдөө кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда иммундук кампага 5230 вакцина келип, район шаарларга таркатылып берилди. Алар алгачкылардан болуп, өнөкөт оорусу бар жарандарга, 65 жаштан жогорку жарандарга, кош бойлуу аялдарга жана медициналык кызматкерлерге берилип жатат. Кыргызстандыктардын электрондук капчыктарындагы акчалар коргоого алынат. Кыргыз Республикасынын аманаттарды коргоо агенттигинин аткаруучу директору Кадырбек Букуев кабар агенттигине өткөн маалымат жыйында аманаттарды коргоо программасына электрондук капчыктарды киргизүү маселелери каралып жатканын билдирди. Анын айтымында азыркы учурда мыйзам долбоору жогорку кеңеште 3-окууда кабыл алууда турат. Парламент тарабынан жактырылып, президент кол койгондон кийин мыйзам күчүнө киргенден соң жарандардын электрондук капчыктагы каражаттары башка аманаттар сыяктуу эле 1 миллион сомго чейин корголот, деди ал. Букуев белгилегендей, жарандар электрондук капчыктарда 1 миллион сомго чейин аз суммадагы акчаларды сакташат. Электрондук капчыктагы каражаттарыңыз башка депозиттер сыяктуу эле корголот, деп кошумчалады ал.